Саламатсыздарбы урматтуу катталуучулар. Кечээ күнү сиздерге Абиш айтып эткендей, бүгүн ошол кечээги видеонун астындагы суроолорго жооп беребиз. Каналыбыздын максаты орус чергесинде иштеп жүргөн, орусчадан аз-маз кыйналган, болбосо азыраак билип дагы сөз байлыгымды өркүндөтөйүн дегендер менен чогуу орус тилин үйрөнүү, өзүбүздүн ниетибизде жалпак, жөнөкөй, оңой тил менен орус тилдүү адамдарга жеткирүү жана алардын сөздөрүн туура түшүнүү. Бизге эмнени айтып атканын туура түшүнүп жана туура жөнөкөй аз сөз менен жооп берүү. Ошону чогуу үйрөнөбүз каналыбыздан. Медербек деген катталуучу бар экен. Эже жооп сураганды, эже эмес, жооп сураганды кандай айтабыз, жумуштан суранып кеткенди деп жазган экен. Жумуштан суранып кетүү, отпроситься, суранып кетүү. Хочу отпроситься, суранып кетейин дегем, на деп айтат экенбиз дагы. Бияка кайсы бүгүнбү, эртең, бүрсүгүнү, на сегодня, эртең болсо на деп туруп завтра дегенди угушабыз. На послезавтра, на среду, на пятницу деп кайсы күнү сурангыңыз келсе, ошол күндү айта берет экенсиз. Бир күнгө суранайын дегем деген болсоңуз, на 1 день, на 2 дня, на 3 дня, на 4 дня, а 5тен баштап на 5 дней, на 6 дней, на 10 дней. Жумасына болсо на неделю, на 2 недели, на месяц, на 3 недели, на 4 недели. Болсо на 3 недели, на месяц, 4 жума. Ошентип нар жагына тактайт экен сөзүңүзгө керектүү болгондо. Анан көбүнчө эле артынан сразу эле баарыбыз билгендей суроо болот, А почему? Неге суранайын дедиң эле? Ошондо дароо эле жооп. Потому что у меня зарыл иштериңиз болсо, срочные дела. Срочные дела деген зарыл ишим бар. Ошого. Бир жериңиз ооруп аткан болсо, потому что у меня болит, мисалы, спина, голова, рука, нога, живот, желудок, эмнени айтып коесуз бияка. Ошол ооруган жериңизди айтып коет экенсиз. Себеби менин белим, башым, ичим, колум, бутум ооруп атат деп. Эми себебин айтканыңызда. Анан да бир себеби почему деп айтканда, мне нужно, мисалы, бир жака барышыңыз керек болсо, документке барабыз, доктурга барабыз, башка жумуш карагана барабыз, мисалы. Мне нужно сходить, жөө барабыз да. Башка жумуш караганан деле жөө барабыз. Эми сиз таксист болбосоңуз, ошол жерде, мисалы, короодогу машинени айдап чыгып кетпес же көп 2 күн, 3 күнгө, 1 айга барбай турган болсоңуз, врачка мисалы 1 ай барбайбыз да, бир эле күн. Ошол жөө эле басып барат экениңизди билдирсеңиз, сходить деп айтат экенбиз. Сходить к врачу. Докторга барышым керек. Сходить, чтобы забрать документы. Документтерди алганга барам. Мне нужно сходить, мисалы, посмотреть новую работу. Жаңы жумуш караганга барышым керек. Мне нужно сходить на собеседование. Сүйлөшкөнгө, жаңы жумушта, ошого барам. Мне нужно, көбүнчө эле нужно менен наданын айырмасындагы кандай деп мурда обсуждение кылганбыз, Көбүнчө эле нужнаны пайдаланыңыздар деп айтканмын. Ошон үчүн нужнаны эле пайдалан. Нужнаны айтамбы же наданы айтамбы десеңиз, нужнага выбор жасай бериңиз. Оңою ошол. Мне нужно, эгер мисалы үйгө Кыргызстанга барып келем деп атсаңыз, 2 жумага суранып атасыз, мне нужно съездить домой. Мне нужно съездить к брату, мисалы, братыңыз Питерде жашайт, ага 2 күндө, 3 күндө барып кайра келиш үчүн убакыт керек да. Сиз машина менен барасыз же самолет менен барасыз, мисалы. Ошондо машина менен барар дегениңизди билдиргенде съездить деп айтат экенбиз, съездить к брату. Бул жерден сиз врачка автобус менен документти алганга, Добрынинскийге автобус менен барасыз, бирок антсе деле сиз жөөнү эле айта бересиз да, сиз жөө барып автобуска отуруп, кайра автобустан түшүп алып жөө барасыз да. Эгер машинеңиз жок болсочу, мисалы, водитель болбосоңуз, анда сходить деп айта бересиз. Ходить деген сөзү
жүрөт экенибизди билдиргенде айтылуучу сөз экен. Съездить, ездить деген машина менен жүрөт экениңизди түшүндүрчү сөз экен. Байкеме барышым керек, съездить к брату. Съездить, мисалы, в Кыргызстан десеңиз, Кыргызстанга барам деген түшүнүк болот экен. Гүлмайрам деген кыз жазыптыр. Алар кеттиби, алар кетти, ал кеттиби, келдиби дегендерди кандай айтабыз деп. Ушли. Ушли деп атабыз. Кетишти, ушол, кетти. Эркек адамга айтабыз. Бир эркек адамга. Ушла, кетти, аял адамга айтабыз. Бир эле аял адамга. Ан суроо бергенде деле. Он ушол, ал кеттиби? Он ушол десеңиз эле, биякта киши түшүнүп атат, сиз эркек адамды сурап атканыңызды. Ал кеттиби? Да, он ушол. Ооба, ал кетти деп деле айтып коюш мүмкүн экен, суроо белгиси жок болуп. Кетти дегенди билдирет экен. Ана ушла, ал кеттиби? Сиз ана дегенде эле түшүнүп атабыз, аял адамды айтып атасыз. Ушла, да, ана ушла. Ооба, ал кетти. Эми эки же андан көп эркек, аял аралашып, эки адам болсо эле, может эки эркек, ал болсо деле, эки аял болсо деле, они деп айта берет экенбиз. Алар дегенди билдирет экен. Они ушли, алар кеттиштиби? Да, они ушли. Ооба, алар кетишти. Келди деген. Пришел, келди. Эркек адамга айтып атабыз, бир адамга, эркек адамга. Пришла, келди, бир аял адамга айтып атабыз. Пришли, келишти, эки жана андан ашык адамга айтып атабыз. Эки аял, эки эркек, бир аял, бир эркек, беш аял, эки эркек. Чыгылып адам затынан эле экөө болсо эле, дайыма эки жана андан ашык болсо эле, пришли, келишти. Он пришел, ал келдиби? Эркек адамды сурап атабыз. Он пришел, аягына суроо белги коюп койсок, ал келдиби деген болот экен. Жооп бере турган болсок, жанагындай эле. Да, он пришел. Ооба, ал келди. Демек сиз эркек адамды айтып атасыз. Она пришла, ал келдиби? Аял адамга айтып атасыз. Пришла деп суроо белгисин бергенде, да, она пришла. Ооба, ал келди. Они пришли, мунуку деле ошондой. Эки жана андан ашык адам заты болсо эле. Они пришли, да, они пришли. Эми жандуулар болсо деле боло берет, мисалы мышык, күчүктөн же эми көбүнчө эле кишиге эле пайдаланабыз да биз. Жаныбарларга, иши жаныбар болсо эле болду да, эми киши деп эле айта берейин, башкадан эми комментарий жазылбайт деп ойлойм. Кишилер жөнүндө, киши менен общение жөнүндө айтып атабыз да, эми биякта деле ит баккан, мышык баккандар аз эле болуш керек. Они пришли, суроо белгисин койсоңуз, анан да, они пришли. Ооба, алар келишти. Эми ушол деген кетишти болду. Кыймыл бүттү, Пришел дегенде баягы, мисалы, начальство эртең менен саат 8-де келип кабинетине кирип отуруп калды. Сиз аяка, мисалы, салфетка коюп келейин дегенсиз. Анан ал уже келип отуруп алды. Алардын деле кыймылы бүттү да. Они уже пришли, тиякта отурушат кабинетинде. Болду, сиз кире албай калдыңыз. Эгер келатат, мына азыр келатат деген болсочу, аны мындай айтат экенбиз, идет дейт экенбиз. Келе жатат деп жазабыз. Айтканда келатат деп эле кое беребиз, кыргыз тилинде. Идет, келатат. Он идет, эркек бала, эркек келатат. Суроо бергенде деле, он идет, эркекти сурагыңыз келсе, келатабы деп, мисалы, начальнигиңиз Алексей келатабы деп сурабайлы, он идет деп койсоңуз, да, идет деп айтыш мүмкүн. Она идет, келатабы? Да, идет. Да, она идет. Ооба, ал келатат. Суроо бергенде эле, жооп бергенде деле бир эле айтылат экен. Они идут, алар келатабы? Да, они идут. Ооба, алар келатышат. Мисалы, сиз Гүлмайрамсыз, анан Аняга айттыңыз, могу терезеден карап, Юлия Арсеньевна келатканда, мага звонить этип кой деп, Юлия Арсеньевнанын кабинетин жыйнап атасыз, мисалы, анан
Аняске айтат. Гүлмайра Юлия Арсеньевна уже идет. Мына келатат деп айтканда, ушундай мааниде айтат экен. Азыр келатат дегенде. Жууган жөнүндө да сураптырсыз. Жууп атам, жууп бүттүм дегенди кандай айтабыз деп. Биз идиш жууп атам, кир жууп атам, колум жууп атам, башым жууп атам деп айта беребиз, А булар кир жууганды стираю деп айтышат экен. Азыр жууп атам, стираю. Пол жууп атам, башымды жууп атам, колумду жууп атам дегенде мою дешет экен. Азыр жууп атам деген мою. Жууп бүттүм, помыла. Кирди жууп бүттүм, постирала. Эми жуйм, буду мыть. Эми кирди жуйм, буду стирать. Буду деген сөзүн кошуп коет экенсиз. Мисалы, мою руки. Рукини эч качан стираю деп айтпайт экенбиз. Только жууйбуз деп айтат экенбиз. Кирди гана жууганда стираю дейт экенбиз. Мою руки, помыла руки. Жууп бүттүм. Буду мыть руки. Эми жуйм. Мою пол. Полду жууп атам азыр. Помыла пол. Полду жууп бүттүм. Буду мыть пол. Полду эми жуйм. Мою фрукты. Жемиштерди жууп атам. Помыла фрукты. Жемиштерди жууп бүттүм. Буду мыть фрукты. Жемиштерди эми жуйм деп айткан болот экенсиз. Видео жакса класс базыңыздар. Суроолоруңуздар болсо, ушул видеонун астына комментарий калтырыңыздар. Башка бирөө менен бөлүшүп, поделиться кнопкасын басыңыздар. Эгер катталбай эле көрүп аткан болсоңуз, подписаться, катталуу деген кнопканы басыңыздар.